Академик Муса Мырзапаевич Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин жаштык телестудиясы мен сиздер менен Асат Туратуулу. Саламатсыздарбы? Ош технологиялык университетинин курулуш өндүрүш кафедрасында эмгектенген техника илим кандидаты профессор Акматов Сарыбай Акматович быйыл 75 жашта. Агайыбыздын мааракесин белгилеп атайын окуу жайыбызда илимий конференция өттү. Бул тууралуу кийинки материалда. Ош технологиялык университети өзүнүн жарым кылымдык тарыхында мамлекетибиздин өндүрүшүнө жана эл чарбасына миңдеген техникалык жана технологиялык багыттагы жогорку квалификациялуу адистерди даярдап берди. Ал эми ошол адис даярдоодогу татаалашууларды өз ишин мыкты билген, өмүрүн адис даярдоо менен бирге илимге арнап койгон адамдар менен бирге басып өттү. Алардын арасында бүткүл өмүрүн өлкөбүздүн курулуш багытынын өнүгүшүнө арнап, ошол эле учурда элимдин адамы болуп калган Акматов Сарыбай Акматович агай бар. Сарыбай Акматович 75 жылдык өмүрүнүн жарым кылымдык убактысын Ош шаарында өткөрүп, бүгүнкү күндө биздин окуу жайдын сыйлуу төрүндө орун алып отурат. С 1976 года бок о бок мы работали с Сарыбаем Акматовичем вместе. Я хочу сказать о том, что Сарыбай Акматович — это один из опытных преподавателей факультета, был заведующим кафедрой, который всегда обладал свойством ответственности, порядочности, честности. Было приятно с ним работать. И он воспитал не одно поколение инженеров-строителей не только для юга Кыргызстана, но и для всего Кыргызстана и за ее пределами. Акматов Сарыбай Акматович 1942 жылы Нарын областынын Атбашы районунда колхозчунун үй бүлөсүндө төрөлгөн. Атасы Сарыбай ата улуу ата мекендик согушка кетип кайтпай калган. Атбашы айылында биринчи жолу мектеп босого сынаттап, шартка жараша бир нече орто мектептен окууга туура келген. Ал эми орто мектепте Фрунзе шаарындагы Пушкин атындагы жолчулардын балдары окуган интернаттан аяктаган. 1960-1965 жылдар аралыгында Ташкент темир жол транспортторунун инженерлер институтунун курулуш факультетинен билим алган. 1967 жылга чейин темир жолдо мастер болуп иштеген. Агай ошол учурдагы топтолгон тажрыйбасын өзүнүн илиминде да, кадр даярдоодогу билим берүү иштеринде да колдонуп келгендигин белгилейт. Ошол эле учурда азырдагы билгендерин азыркы жаштарга айтып турат. Жана достордо эми оконный дверьный стеклянный. Шунун баары тең кезип ушактан келип. Эми жолдо келаткан деле ал кесип калады, там могу жерде комплектовать эткен. Эми ушундайлардын жакшы предложение болсо берсең. Биз ошого жараша эми ал жанагы выбор по специальности. Мугалимдерде ошого окуткан мугалимдерге барып жазылсын. Жанагы кайчы айтып кетти, жана Кипрде ошондой эле. Мен Югославияда болдум. 1967 жылы Сарыбай Акматович Фрунзе политехникалык институтунун курулуш өндүрүш кафедрасында ишке кабыл алынып, 1969 жылы аспирантуранын күндүзгү бөлүмүнө тапшырган. 1974 жылы курулуш тармагына арналган илимий ишинин жыйынтыгы катары кандидаттык диссертациясын ийгиликтүү коргогон. 1976 жылы Кыргызстандын түштүк аймагындагы жаштарды техникалык багыттагы билимге тартуу максатында ачылган Фрунзе политехникалык институтунун Ош шаарындагы жалпы техникалык факультеттин курулуш өндүрүш кафедрасына башчы болуп жиберилген. Ошол күндөн тартып ушул жерде эмгектенип, бүгүнкү Ош технологиялык университетинин түптөөчүлөрүнүн бири болуп калды. Агайдын башкаларга үлгү болчу сапаттарын көп жыл бою бирге иштеген кесиптештери белгилешет. Профессор Сарыбай Акматович менен бирге иштегениме мен 27-28 жыл болду. Бул кишинен ошол жылдан бери жакындан билип, бул кишинин өзүнүн колунан да окуп калдык. Ошондой эле бирге иштеп калдык. Мен бул киши менен бирге иштегениме өтө сыймыктанам. Бул кишиден көп нерсени үйрөндүк. Окуп бүткөндөн кийин турмуш жолунда дагы турмуштун кандай эмелерин, кандай болуп тургандарын биз ушу кишиден карап, ушу кишиден талим тарбия алып өсүп келатабыз. Талим тарбия алганда ар түрдүү маселелер бар. Мисалы үчүн бирөө үйрөтөт, бирөөнү биз ошол кишинин жүрүм турумуна, кылган мамилесине карап үйрөнөбүз. Ошондуктан биз баарыны улуу кишилерди устатыбыз деп койсок жарашат. Бул кишинин курулуш багытындагы адистерди даярдоодо эң чоң орду бар деп ушул күнгө чейин айтып келишет. Дагы эле ушул кишинин жазбай жаш адистерди даярдоодо баягы өзүнүн тажрыйбасын, өзүнүн билимин ар убакыт сайын ушу өркүндөтүп, ошолорго канчалык деңгээлде баягы ушундай калыптанышына адис катары бул кишинин орду тогуз чоң эмгеги бар деп билебиз.
Сарыбай Акматович жашынын өрт аянып баратканына карабастан ар дайым эмгектенгенди жактырат. Өз ишин мыкты билген адис катары бирге эмгектенген кесиптештери агайды дайыма сыйлап турушат. Ошол эле учурда көп жылдык өмүрү Бир Канош технологиялык университетинде өтүп жаткандыктан бир күндө бир жолу келип кеткенге ашыгат. Ош шаары, Ош технологиялык университети агай үчүн ар дайым башкача бир кыйбас сезимди тартуулаган ыйык жайга айлангандай. Менчи ал 50 жыл иштегенден кийин ошол жака ички дүйнөмдүн баардыгын ошол жакта калып тур. Эми барбай койсом аябай сагынам. Мен айттым, мага жарым эле ставка бергиле. Болду, мен келип эле кайра кетип турсам болду. Үйдө жата албасам. Азыр бир ставка. Адам баласына бул жашоодо эмне керек болгон болсо агайда анын баарысы бар. Жубайы Жамил апа менен 4 уул, бир кызды тарбиялап, учурда небере, чебере жытын-жыттап бактылуу карылыктын доорун сүрүүдө. Уул кыздары белгилүү кесиптин ээси болушуп, алар дагы агай баскан жол менен уул кыздарын тарбиялап жатышат. Бул киши менен 50 жыл жашадык. Ошо жамандыкты да көрдүк, жакшылыкты да көрдүк. Мына жүрөбүз ушу балдарын эми жакшы барысына тарбия берет. Эң кичинекейине чейин комузун алып келип алып комуз үйрөтөт. Алар эми күтү болбосо да комуз чертет. Сарыбай Акматовичтин илим жолунда, билим берүү жолунда жасаган эмгеги бааланып, Кыргыз ССРнын элге билим берүүнүн мыктысы төш белгиси, СССР элге билим берүүнүн мамлекеттик комитетинин иштеги мыкты жетишкендиктери үчүн төш белгиси, Кыргыз Республикасынын даңк медалы, Кыргыз Республикасынын илим жана билим берүү жаатында эмгек сиңирген ишмери сыйлыктарына татыктуу болгон. Агайдын басар жолу, жасай турган иштери дагы да болсо алдыда. Келечек нуундарга татыктуу тарбия берүүдө кадыр баркка ээ болгон агайды дагы бир жолу 75 жылдык майрам менен куттуктайбыз. Арабызда ар дайым бар болуп, узак жашаңыз. Анда эмесе, урматтуу кесиптештер, мен бул жака президиумга меймандарды, конокторду чакырып алайын. Чындыгында ар инсанда, ар пенде 75 жашка келгенде ушундай кечелерди өткөрүп тургандар ушундай отчет берсенде деген, ошондой каалоо тилек ой менен, жакшы максат тилек менен бүгүн Сарыбай Акматович ушундай юбилейлик кечесин илимий практика конференцияны өткөрүп турган чагыбыз. Анда бүгүн юбиляр ээси 75 жашка чыгып толкунданып сүйүнүп турган, маңдайы жарып кубанып турган Кыргыз Республикасынын даңк медалынын ээси, Кыргыз Республикасынын билим берүүнүн отличниги, 75 жашка толуп турган юбиляр ээси Акматов Сарыбай Акматовичти кол чабуулар менен биз президиумга чакырып алалы. Кол чабуулар болсун. Эми дагы биз президиумга чакыра турган биздин эл башкарган, жер башкарган агалар, инсандар бар. Ош технологиялык университетинин ректору, техника илимдеринин доктору, профессор Абидов Абдыкадыр Омаровичти чакыралы президиумга. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин экс-депутаты, коомдук ишмер, техника илимдеринин доктору, профессор Орозбеков Мухтар Орозбековичти чакыралы. Ош мамлекеттик университетинин проректору, техника илимдеринин доктору, профессор Кенжеев Идрис Куламовичти чакырып алалы. Анда эмесе куттуктоо үчүн сөз Ош технологиялык университетинин ректору, техника илимдеринин доктору, профессор Абидов Абдыкадыр Омаровичке берилет. Агайлар жана эжекелер, урматтуу студенттер, мына бүгүн биздин академик Алышев атындагы Ош технологиялык университетинде аябай бир кубанычтуу күндөрдүн бири болуп атат десем мен жаңылышпаймын. Жогоруда Рамис агай айтып өткөндөй, бизде Кыргыз Республикасынын билим берүүчүсүнө эмгек сиңирген ишмер, профессор Сарыбай Акматовдун 75 жылдык юбилейин белгилеген бул салтанат болуп жатат. Бизде университетте кээде айтышат экен, университеттин кирпичин койгонбуз деп. Мен ойлойт элем, ошол университеттин чыныгы кирпичин койгон агайлардын бири ушул Сарыбай Акматович. Сарыбай Акматович дайыма ден соолукта болуңуз. Сиз биз ишенебиз, мындан ары дагы университеттин өнүгүшүнө дагы чоң салымдарыңызды кошобуз. Дайыма ден соолукта болуп, бакубат болуп, иштериңизде ийгилик болсун. Үй бүлөңүздө
тынчылык болсун. Жогоруда айтылгандай неберелер менен жакшынакай болуп, күчүңүзгө күч кошулуп дагы көп иштерди жасай бериңиз. Сизге чоң ийгиликтерди каалайбыз. Окумуштуулар кеңешинин чечими менен Сарыбай Акматовичке Ош технологиялык университетинин ардактуу профессор деген наам берилген. Ошол наамды азыр мындай ушул салтанатта тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Мен туğulup tutup жүрөм, идеалы кылып жолун артынан ээрчип жүрөм. Анткени бул кишинин адамгерчилиги, эң негизгиси тазалыгы, бакаядайдай жол көрсөткөн акылмандыгынан bir кафедрадан 4 илимдин доктору чыкты. Ош технологиялык колледжинин студенттери жана мугалимдери Кара Суу районундагы келечек балдар үйүнө барышты. Жалпысынан 20га жакын тарбиялануучуларга биздин окуу жайдын студенттери өз демилгелери менен материалдык жардам көрсөтүп, концерттик программа тартуулашты. Биздин окуу жайдын жааматы жыл сайын мындай жардамдарды шаардагы жана жакынкы райондордогу жардамга муктаж адамдарга ар дайым жардам көрсөтүп келет. Мына ошол жардамга муктаж болгон адамдардын көңүлүн көтөрүп ар бир адамдын эле милдети болсо болот. Ошол сыяктуу эле биз алардын барып жакындан таанышып, алардын муң кайгысын угуп, алардын кандай кемчиликтери бар аларды сурап, биз ошол кичине кышка камданган кичине жол наскелерди алып бардык. Ошондой эле окуу куралдарын, шириндиктерди балдарга атайын алар менен көңүлүн көтөрүү максатында бардык. Ал жерде биз ал балдардагы таланттарын көрдүк, манас айтышты, ыржашты. Өзүм дагы Назик Иремде таланттуу студенттерди ала бардым эле. Алар менен чакан программа, концерт менен алардын көңүлүн көтөрүп, биз ушундай кичине жардамга бардык. Ош технологиялык университети бир гана билим берүү менен чектелбестен маданиятка жана спортко өзгөчө көңүл бөлүп келет. Окуу жайдын спорттук командасы шаардык, республикалык, дүйнөлүк мелдештерден көп жолку чемпиондук титулун утуп алуу менен окуу жайыбыздын кадырын жогорулатып келет. Бул максатта университеттин спорттук турмушун мындан да жакшыртуу максатында Ош технологиялык университети жана окуу жайдын Корея борбору менен биргеликте теннис аянтын курулуш ишин баштады. Иш-чарага окуу жайдын ректору профессор Абидов Абдыкадыр Оморович жана Кореядан келген волонтерлор жана окуу жайдын студенттери, мугалимдери катышты. Стол теннисине ылайыкталып курулуп жаткан бул аянт бир гана теннис үчүн гана эмес, башка спорттук иш-чараларга да ылайыкталып курулуп жатат дейт окуу жайдын Дене тарбия кафедрасынын башчысы Бакыт Кулуев. Жаңы курулуп жаткан стол тенниси боюнча спорттук жеңилдетилген зал негизинен көптөн бери пландаштырылып жүргөн. Биздин университетибиз менен жана Корей тил борборундагы биздин волонтер мугалимдерибиздин ортосунда негизи идея мындан чыккан. Волонтер мугалимибиз 3-4 жылдан бери иштеп калды биздин ошолда. Ли Мён Шинг агайыбыз. Аны биз эме деп коебуз, Исаак агай деп коебуз. Ал өзү теннис, стол теннисин жакшы ойнойт. 2-3 жылдан бери Ош технологиялык университетинин профессордук окутуучулар жамаатынын курама командасында спартакиадаларда катышып жүрөт. Ош технологиялык университети социалдык багыттагы адистерди 5 жылдан бери даярдап келет. Бул адистикке быйыл 5 жыл толуп өзүнүн юбилейлик кечесин өткөздү. Иш-чара Ош технологиялык колледжинин жалпы бул адистикте окуган студенттери жана мугалимдер тарабынан уюштурулуп, концерттик программа менен коштолду.
Акыркы жылдардагы өлкөбүздүн билим берүү системасындагы өзгөрүүлөргө ылайык алгач мектеп бүтүрүүчүсү жалпы республикалык тестирлөөдөн өтүп, андан жетишерлик балл албай калса орто билим кесипке ээ болот. Жогорку окуу жайды андан арулантып кетүүгө мүмкүнчүлүк алат. Ошондуктан биздин университеттин технологиялык колледж орто билимдүү социалдык кызматкерлерди бүтүрүп, жогорку билимдүү университеттин өзүнөн уланта алышат. Социалдык кызматкерлердин күнүнө карата уюштурулган кечеде колледждин студенттери өздөрүнүн кесиптик ишмердүүлүктөрүн чагылдырган сахна көрүнүштөрүн тартуулап, бүгүнкү күндөгү эң көйгөйлүү деген калк арасындагы маселелерди көрсөтүштү. Урматтуу биздин мына кичинекей бөбөктөр, сиздерди бүгүн атайын ушул жерге чакырып, келечекте ушул кесипке атайын сиздер менен иштешүүгө багытталган кечеге чакырдык. Куш келипсиздер. Ошон менен бирге белгилеп кетчү нерсе, биздин быйыл социалдык иш адистигин түзүлгөндүгүнө 5 жыл болуп атат. 5 жылдын ичинде биз Талай Садыкович менен сүйлөшүп, бүгүн ошол 5 жыл эмгектенген социалдык кызматкер мугалимдерди атайын сыйлоо баракчалары менен сыйланды. Алган сыйлооңуздар кут болсун. Алдына белгилүү бир максат коюп, аны ишке ашырууда аракет кылып, күч жумшаган жаштар арабызда эмес. Калктын аялуу катмары деп эсептелген балдар үйүнүн тарбиялануучулары, карылар үйүнүн жашоочулары, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар сөзсүз түрдө көңүл бурууга муктаж. Аларды коомго аралаштырып, башка жарандардай эле жашоого укуктуу экендигин билдирип туруу керек. Бир гана бүгүнкү биздин бул багыттагы билим алып жатышкан жаштар эмес, ар бирибиз бул жөнүндө олуттуу ойлонушубуз керек. Ага эжекелерге да чоң терең ыраазычылыкты билдиребиз. Жана соцработниктерге ишине тилегим бул дайым ушундай иш-чаралар көп өткүзүлсүн, жана мындай иштер дайым жакшы маанайда өтүлсүн. Бүгүнкү майрамда биз Ош технологиялык колледжинин жаштары ушундай иш-чараны өткөрдүк. Бул иш-чаранын алып баруучусу Станбеков Аскар агай жана бизге ушундай сыйлыктарды берген, ушундай сыйлыктарды уюштурган Жаныш агайга, жаштар комитетинин мүчөсү, ушуга биз ыраазычылык билдиребиз. Технологиялык колледждин социалдык технологиялар жана коомдук илимдер кафедрасынын жалпы жамааты жана студенттери тарабынан демилгеленген иш-чара андан аруланып, Ош шаарындагы Алтын Уя үй бүлөлүк балдар үйүнүн тарбиялануучуларына сый тамактар берилди. Ал эми аталган кафедранын жамааты мындан сырткары шаардагы бардык социалдык ишканалар менен тыгыз байланышта иш алып барат. Концерттик программабызга атайын Ош шаардык депутаттар кеңешинен жана Ош шаардык билим берүү жана илим профсоюз комитети тарабынан сыйлыктары кагырылды. Окуу жайдын директор тарабынан жогорку алдыңкы окуган студенттерге деле атайын белектер берилди. Ал менен кургалбастан эле акчалай стипендиялар деле берилди. Өзгөчө баса белгилеп кетүүчү нерсе, биздин адистик 2012 жылдан бери ачылып, мына бүгүн 5 жылдын жүзү болуп отурат. Юбилейдик кечебиз десек деле жаңылышпайбыз. Мына ушул 5 жылдык аралыкта 200дөн ашуун социалдык кызматкерлерди окутуп, билим берип, тарбиялап, уябыздан учуруп чыгардык. Ар бир жыл сайын өткөрүлүп келчү самалыкка айланып калды биздин иш-чара. Концерттик номерлерден сырткары атайын ушул боорукердик балдар үйү же болбосо Алтын Уя балдар үйүнөн атайын конокторду чакырып, аларга сый тамак уюштуруп, концерттик номерлерди аткарып, колубуздан келишинче белек бешкектерди берип атабыз. Балдар биздин келечегибиз, карылар болсо биздин тарыхыбыз. Ал эми ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелгендер жана аз камсыз болгондор биздин замандашыбыз. Албетте баарыбыз биргеликте ар кандай маселени чечкенге үйрөнүшүбүз керек. Ошондо гана биздин гүлдөө өнүккөн көз карандысыз мамлекетибиз түбөлүк болот. Ош технологиялык университетинде чет өлкөдөн келип окуган студенттерге Кыргыз Республикасынын тышкы иштер миграциясынын, чек ара кызматынын жана калкты тейлөө кызматынын өкүлдөрү келип кеңейтилген жыйын өтүштү. Жолугушууда Кыргызстанда алыскы жана жакынкы чет өлкөдөн келип билим алып жаткан студенттер үчүн биздин өлкөдө билим алуу шарттарын түшүндүрүштү. Анткени башка мамлекеттен келип окуган жарандар үчүн биздин өлкөдө билим алуу шарттары мыйзамга ылайык бир аз башкачараак. Ошондуктан ар бир чет өлкөлүк студент үчүн Кыргызстан өлкөсүндө билим алуунун талаптарын билүү маанилүү. Жыйындын жүрүшүндө студенттер жана өкүлдөр арасында кызуу талкуу болуп, студенттер өз суроолоруна жооп алышты. Бүгүнкү жыйынга келген конокторубуз Ош технологиялык университетинде окуп билим алып жаткан чет өлкөлүк жарандарга тышкы миграция кызматынын мыйзамдары, чек ара кызматынын тартиптери, калкты каттоо кызматтарынын тартиптери боюнча толук маалымат берип кетишти. Ош технологиялык университети Ош шаардык калкты иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү башкармалыгы менен биргеликте жылда өтүүчү бош орундар жарманкесин өткөрдү. Бул жарманкеге Ош областынын, Кыргызстандын аймагындагы жалпысынан 4000ден ашуун бош орундар сунушталды.
Ош технологиялык университетинин карьера борбору бүтүрүүчүлөрдү иш менен камсыз кылуу боюнча бир топ жылдан бери иш алып барып келе жатат. Бул борбордун жардамы менен бүгүнкү күндө көптөгөн бүтүрүүчү студенттер окууну аяктагандан кийин жумушка орношуп, өздөрүнүн эмгек жолдорун ийгиликтүү улантып келе жатышат. Бул жылы дагы карьера борбору ош шаардык иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү башкы башкармалыгынын катышуусу менен бош орундар жарманкесин өткөрдү. Бул жылдагы жарманкенин өткөн жылдагыларга караганда өзгөчөлүгү бар. Бүгүнкү жарманкенин өзгөчөлүгү бул жарманкеде алыскы жана жакынкы чет өлкөлөргө дагы жумушка жайгашуунун кандай жолдору бар, ал жакка кантип жайгаш керек, кандай даярдык менен барыш керек деген бир топ мекеме ишканалар, лицензия алган мекеме ишканаларды да чакырганбыз. Алар да келип өздөрүнүн кеп кеңештерин, консультацияларын ушу бүтүрүүчүлөргө берип жатышат. Ушу Ош улуттук драма театрында болуп өтүүчү бул иш-чаранын максаты ошол бүтүрүүчүлөрдү иш менен камсыз кылуу менен бирге аларга окуу жайды ардактуу бүткөндүгү үчүн атайын дипломдорду жана сыйлыктарды тапшырылат. Бул жарманкеге жалпысынан 4,5 миңге жакын мамлекетибиздеги жана коңшулаш чет өлкөлөрдөгү, ошондой эле Россия мамлекетиндеги жумуш берүүчүлөр өздөрүнүн сунуштары менен катышышты. Иш-чарага катышкандардын басымдуу бөлүгү жумуш берүүчүлөрдөн сырткары окууну аяктап жаткан бүтүрүүчүлөр болушту. Мындан башка шаарыбыздагы жумуш издеген жарандар да келип жатышты. Айрымдары өздөрүнүн талабына шайкеш келген жумуштардын даректерин алып, жумуш берүүчүлөр менен маектешүү жүргүзүштү. Эми турмушта мындай да, Кыргызстан боюнча 55 жогорку окуу жайы болсо, 60 миңден ашык жогорку окуу жайын ар жылы бүтүп турат. Ооба, жумуш орун табуу биздин Кыргызстанда өтө кыйын. Бирок ошондой болсо дагы ар бир кесип ардактуу деген бизде макал бар. Биздин бүтүрүүчүлөр мен архитектор элем, же болбосо мен инженер элем, же мен электрик инженер элем, иш табылбады дебестен азыркы күндүн талабына ылайык кыска курстардан өтүп, дагы бирден кесип алып туруп, алышса жумушка жайгашууга эң бир жакшы шарттар болот эле деп айтам. Заман талабы күн өткөн сайын ар башка нукта өзгөрүп кетип жаткандыгына байланыштуу азыркы учурда бир адамга бир эле кесиптин ээси болуу жетишсиз болуп калды. Ошондуктан ар бир жаран базалык алган билимдеринен сырткары кошумча кесипке ээ болуп койсо эч ашыкча болбойт. Анткени коомдук өнүгүүдөн бир аз артта калса эле ошол жаран сөзсүз турда ар кандай тоскоолдуктарга туш болуп жашоосун бир нукка салууда кыйынчылыкка учурайт. Ош технология университети тарабынан бош орундар жарманкеси өтүп жатат бүгүн. Бүгүнкү жарманкеден абдан жакшы пайдалуу кеңештерди алдык. Бир гана Кыргызстандагы эле бош орундар эмес, чет өлкөдө дагы бош орундар жөнүндө маалыматтарды алдык. Буюрса ушул окууну бүтсөк, ошол чет өлкөгө жумушка барабыз, иштеп келебиз деген чоң үмүттөрүбүз бар. Деген менен баардык курулуштар өз деңгээлинде шартка жана мүмкүнчүлүккө жараша ишке ашат эмеспи. Ошондуктан мүмкүнчүлүк болуп турганда ал учурда эч качан колдон чыгарбоого умтулушубуз керек. Бул үчүн билим алууну ар убак улантып белгилүү кесипке ээ болуу шарт. Сиздер менен Ош технологиялык университетинин жаштык телестудиясы болду. Кийинки жумада жакшы жаңылыктардан көрүшкөнчө аман туруңуздар. Ошту жаңы күч, жаңы багыт, жаңы технологиялар.